Кызыма кат. Кызым, сүйүктүү кызым, сен дагы эле кичинекейсиң, бирок абдан акылдуусуң. Жакында аялдар үчүн китеп жаза баштайм. Анда тереңде сакталган сырдуу жана абдан маанилүү нерселердин баарын бөлүшөм. Сен аны окуйсуң, ошондо сени жашооңдо айкындык жана аң сезимдүүлүк пайда болот. Ал эми азыр болсо мен сага кат жазып жатам жана аны сен мектепти бүтүргөн күнү окуганга берем, иншаллах. Менин сүйүктүүм, бул жашоодо эч кандай азап жана кыйналуу жоктугун, бир гана Алланын каалоосу бар экенин унутпа. Демек, устат жана шакирт бар. Устат жагымсыз жагдайлар, каардуу жана бузуку адамдар, керексиз нерселер, чыккынчылык, адилетсиздик жана башка. Эгер күтүүбүздөн сенин жолуңда булардын кайсы бири пайда болуп калса, анда бул сен үчүн сабак түрүндө гана. Ар дайым эсиңде болсун. Сен шакиртсиң жана сенин милдетиң жаратканды угуу. Бул устаттын сага эмне үчүн берилгенин түшүнүү жана өзүңдүн сабагың менен тажрыйбаңды алуу. Эгер момун акылман, кыраакы болсоң, дароо сабак аласың. Эч качан күрөшпө, урушпа, далилдебе. Жашооңдо эмнелер болуп өтсө да, баардык нерседен жараткандын акылмандыгын изде. Болуп жаткан нерселердин баарында кайыр бар, ой бар, жакшылык бар, башталышы менен аягы бар. Сүйүктүү кызым, сага эң жакшы үйрөтө алган нерсем бул исламга болгон сүйүү. Бул куткаруунун өзү, бул чыныгы бакыттын дал өзү. Мүмкүн эмес нерсенин жок экенин унутпа. Каалаган нерсеңдин баарына сөзсүз жетесиң. Анткени Алла Таала сен эмнени кааласаң ошону берем деп айткан. Ошондуктан сүйүктүүм, ар дайым таза, жарык жана туурага умтул. Намазды өз убагында окууга аракет кыл. Түшүнүүгө умтул. Таарыныштарды унутууга умтул. Сүйүү менен кабыл алууга умтул. Айыптоого эмес, актоого умтул. Билимге, туруктуулукка жана бардык нерседеги чынчылдыкка умтул. Жаратууга жана жардам берүүгө умтул. Ар дайым туруктуу болууга жана бир гана жаратуучуга муктаж болгонго умтул. Сени чын жүрөктөн сүйөм, жан дүйнөм менен дуба кылам. Эгер сенде Аллага деген ишеним болсо, демек сенде баар бар. Муну дайым эстеп жүр.